Бакара сүрөсү 186-аят. Алла таалам айтат: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. Эгер пенделерим сенден мени сурашса дейт да. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга кайрылып Алла таалам айтып атат да. Эгер пенделерим сенден мени сурашса дейт, мен жакынмын дейт. Алла таалам айтат: мен жакынмын. Мага дуа кылышса, дуа кылуучунун дубасын жооп беремин. Эми мага да жооп берсин дейт, буйруктарымды аткарып, жана ыйман келтиришсин. Ошондо туура жолго түшүп калышы толугу менен мүмкүн деп атат. Же ачеп эмес деген ушундай сыяктуу сөз. Туура жолго түшүп калар деп атат. Бул аяттагы токтолуучу нерселер. Эмне пайдалар, эмнени түшүнөбүз бул аяттан? Биринчиден, бул аяттын түшүнүү себеп пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын жан жөкөлөрү, сахабалар бир тобу келип пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдан сурайт: "О Аллахтын элчиси, акарибун роббуна фанунаджи ам баидун фанунадих" дейт. О Аллахтын элчиси, биздин Роббубуз бизге жакынбы мындай эле шыбырап эле дуа кылганга? Же алыспы мындай кыйкырып, алыстан чакырып дуа кылганга деп суроо берет да. Кандай кылып дуа кылыш керек дегенде ушул аят түшкөн. Эй Мухаммад, эгер менин кулдарым сурашса, мен жакынмын деп. Сураганын берейин. Мага да жооп берсин. Буйруктарымды аткарсын, мага ыйман келтиришсин. Мына ошондой түз жолдо болуп калышадылар деп. Түз жолго түшүп калышат деп. Ушул аяттын түшкөн себеби ушул. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам сураганда ушул аят түшкөн. Анан туугандар, бул аяттан өтө бир ажайып бир пайда да. Карасаңыздар, Куранды окуп жүргөндө байкасаңыздар, ушундай аяттар келет. Мисалы, эгер алар сурашса деп келген аяттар көп келет Куранда. Эй Мухаммад, эгер алар сенинен сурашса, мындай дегин. Десе, мындай дегин деп келет. Мисалы, ясалунака анил ахилла, ай жөнүндөн сураса мындай дегин. Ясалунака анил ятама, жетимдер жөнүндөн сураса мындай дегин деп. Ясалунака анил хамри вал майсир, арак жана кумар жөнүндөн сураса мындай дегин. Ясалунака анил махид, этек кири боюнча сураса мындай дегин деп келет да. Бирок ушул дуага келгенде андай дегин деп айткан эмес. Карасаңыздар, ва ида саалака ибади анни фа инни кариб деп койду. Эгерде менин кулдарым сураган болсо, мен жакынмын деп. Айткын, мен жакынмын деп Алла таалам пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламды айткын деген сөздү кошкон жок. Алымдар ушул нерсени айтат, чоң пайда бир дейт да. Эмнеге туугандар? Себеби өкүм маселелеринде, динди үйрөтүүдө, өкүм маселелеринде, диндеги маселелерде пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам Аллах тааланын ортосундагы ортомчу бул. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам адамдар менен Аллах тааланын ортосунда динди жеткизүүдөгү, маселелерди жеткизүүдөгү ортомчу. Бирок Алла таала менен адамдардын ортосундагы ибадатта пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ортомчу эмес. Ушуну айырмалаш керек да. Дагы бир кайталайм. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам Аллах таала менен адамдардын ортосунда динди жеткизүүдө ортомчу десек сөз туура болот туугандар. Бирок пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам Аллах менен адамдардын арасында, ибадаттын ортосунда ортомчу эмес. Ошон үчүн дуа бул ибадаттын туу чокусу болгондуктан бул жерде сураганда, эгерде кулдарым мен жөнүндөн сураса, айткын деп келген жок. Түз эле анни фа инни кариб, мен жакынмын деди. Ал эми башка диндин өкүмдөрүндө ошол эле этек кири келсин, арак болсун, кумар оюну, жетимдерди сураганда, ай жөндөн сураганда, дин өкүмдөргөндө айткын деп келди, бирок дуа ибадатта келген жок. Бул эмнени айгинелеп көрүп турат, эмнени көргөзүп турат? Бул Аллах менен адамдын ортосунда ибадатта эч нерсе ортомчу болбош керек. Пайгамбар дагы болбойт, периште дагы болбойт, Аллахтан жиберилген пайгамбар дагы болбойт, Аллахка жакын болгон периште дагы ортомчу болбойт. Аллахка түз гана сыйынабыз деген сөз. Ал эми адашкан тайпалар, адашкан адамдар, мурункулар ошентип солих адамдарды, пайгамбарларды, периштелерди Аллах менен адамдын ортосунда ортомчу кылышып алып, ибадат кылса дагы периштеге сыйынып, пайгамбарга сыйынып, солих адамдарга сыйынып, биз үнүбүз Кудайга жетпейт, себеби биз күнөөкөрбүз. Ошондой адамдарга сыйынуу менен биз Кудайга үнүбүздү кулат, Кудайга жетебиз деген нерсе менен адашып кеткен. Ошол нерсени алымдар мына бул жерде аятта өтө чырайлуу келген деп эскеришет. Ошон үчүн пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам Ибн Аббас сахабага эмне деп үйрөттү?
ида саалта фасалилла, эгер сурасаң Аллахтан гана сурагын. Ва ида стаанта фастаин билла, эгерде жардам сурасаң Аллахтан гана жардам сура деп.